Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргызстандыктар, биз азыр эле жолдо келетип эфир кылдык. Кант шаарына келетканыбыз жөнүндө маалымат айттык. Биз эмнеге келетканыбызды дагы айттык. Мына жеринен дагы азыр сиздерге чагылдырып коелу. Кечээ Баткендеги болуп өткөн окуядан Бишкек шаарына келген тургундар бар. Баткендик бир туугандарыбыз. Мына ошол бир туугандарыбыздын арасында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар экен. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбызга мына Кант шаарынан бир үй бүлө, ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн атайын коляска бар экен. Мына коляска. Ушуну беребиз, келип алып кетиңиздер. Ошол Баткен шаарынан келген бир тууганыбызга берип коюңуздар деп бизге байланышка чыккан, буга чейинки эфирлерден көрүшүп. Мына ошондуктан азыр Кант шаарына келдик. Буну берди. Анан дагы бир белгилеп койчу нерсе, бул үй бүлө айтып атат. Өздөрүнүн дагы 2 жаш баласы бар экен, мүмкүнчүлүгү чектелген. Алар азыр бул коляскаларга буларга отурганга болбой калыптыр, алар чоңоюп калыптыр. Бул жаш балдардык экен. Дагы сиздердин араңыздарда Баткен шаарынан келген мүмкүнчүлүгү чектелген кимдир бирөөнүн баласы болгон болсо, же моундай коляскага муктаж болуп аткан болсо, бул үй бүлө айтат, буларды дагы берүүгө даярбыз дейт. Биз бул жерден бир нерсени баса белгилеп айтып коюбуз келип атат. Биз текшеребиз. Сөзсүз, чындыгында сиздерге муктажбы бул? Ошол Баткен областынан келген бир туугандарыбыздын баласына керекпи бул? Биз буну тактап, изилдеп алып туруп, андан кийин сиздерге дарегин беребиз, байланышка мүмкүнчүлүк беребиз. Себеп дегенде көпчүлүгү мага керек, мен муктажмын деп, бирок чыныгы муктаждарга жетпей эле орто жолдон пайдаланып кеткендер көп болуп атат. Ошондон улам биз ушундай чечимге келдик. Буга чейинки азык түлүктөрдү дагы кылдат текшерип, көзөмөлдөп, андан кийин жеткирип берип турганбыз. Азыр дагы буну дал эле ошондой кылабыз. Эгерде чындыгында кимге муктаж болсоңуздар, биз ушул видеонун үстүнө номерлерибизди жайгаштырабыз. Ошол номерлерге бизге байланышка чыгып, эгерде муктаж болсо, чындыгында биз текшеребиз. Андан кийин сиздерге адрести айтабыз. Ушул үй бүлө ушул коляскаларды сиздердин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыңыздарга берүүгө даяр экенин азыр билдирип атат. Буну болсо азыр ошо Баткен шаарынан келген Манас агабыздын үй бүлөсүнө алып барып беребиз.